Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бул Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан дайындалган подкаст көрсөтүүсү. Мен аты жөнүм Адлет Эркинбек уулу. Бүгүн бизде конокто коуч, консультант жана политолог, саясат талдоочу Алмаз Тажыбай. Ал Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 1996 жылкы бүтүрүүчүсү. Саламатсызбы Алмаз агай? Бар болуңуздар. 1990 жылдары студенттик союздун төрагасы да болдуңуз. Бул тажрыйба сиздин коомдук активдүүлүккө жана лидерликке болгон көз карашыңызды кандайча калыптандырды? Эми кичине айтып кетейин. Мен Союз студентов деген бул Кыргызстан боюнча уюм болгон. Кыргызстан студенттер союзу депчи. Ошон үчүн университеттерде өзүнчө уюмдар болгон. Мындай айтканда, мен болсо ошо 92 жылы аягында анан Арабаев атындагы университеттин төрагасы болгом. Бул мындай ошону белгилеп кетейли. Анан ошо башталганда 93 жылы биринчи жолу ошо Адилет министрлиги же юстиция министрлиги деп коет. Ошол жака кандай бир ошо юридикалык жактан катталганбыз. Ага чейин мындай катталган эмес. Илгерки комсомолдун уюму менен, комсомолдун документтери менен улаштырып келген да. Эми кичине тарыхка айтып койсок, Совет доору келгенде мурда Кыргызстан боюнча дегеле Совет доорунда коммунисттердин алдында коммунисттерге кадрлар даярдаш үчүн комсомол бар болчу. Эми коммунисттик жаштар союзу дегендейчи. Ошо болсо союз ыдыргандан кийин, демократия башталгандан кийин ал дагы өзүнчө ыдырап кетти уюм. Бир жагы студенттер союзу болуп кетти. Анткени менен студенттерде жана окуу жайларда, эми окуу жайларда анда көп деле эмес бар болчу. Жалпысынан 10-15ке чейин эле университет, жогорку окуу жайлары болчу. Ошолор мурдагы комсомолдун активдери, комсомолдун уюмдары сакталып калган. Анан баягы доору келгенде алар өзүнчө ошо студенттер союзу болуп атын өзгөртүп кетишти. Башка мисалы ишканаларда мындай жалпы болгондо алар өзүнчө кетти. Алар жаштар союзу болуп, жаштар кошуну болуп өзүнчө кеткен. Экиге ыдырап кетти да, баягы комсомолчу. Ошонун арасында ошо студенттер союзу баягы структураларын сактап калды. Кандай бир мобильный болуп калды. Өздөрүнүн баягы, анткени мен ишканалар жоюлуп кетишти ошо 90-жылдарчы башында. Ошон үчүн алар сактай албай калышты. Мына студенттер союзу андай бир 10 чакты университеттерде ошондой кайта бийликти өзүнүн ордун орнотуп, анан студенттер союз, биз комсомол эмеспиз деп ошондой жаңы муунга, демократияга байланып, студенттердин андай бир кызыкчылыктарын, укуктарын коргоп калган болгон уюм болгон да. Студенттик союздун төрагасы болуш деле бул кандайдыр бир деңгээлде жооптуу. Бир күнүңдү мисалы окуу жайга арнашың керек. Мен эми ошо негизи эле баягы айтат го, студенттер союзунун ошо Арабаевдин башчысы болом деп эч ойлогон эмесмин. Мен баягы окуйм, окуп билим алам, өзүмдүн кесиби менен кетем деп. Бу жерде ошондой эме болуп калды да. Студенттер союзунун төрайымы болчу. Козубека Керима деген эжебиз бар болчу. Ошо келип анан сен дагы ошо аскерди бүттүрсүң, мындай тажрыйбаң бар экен, эми сен кандай бир ушуларды жетектеп койчу убакытка деп элечи. Анан кийин ошо жумушка тартып кетти да. Эми сен кандай бир тажрыйбаң бар экен, ушу мурда комсомол болчу, эми комсомолдун ордуна ошо жаңы студенттер союзу ачылып атат, ошол жака иштеп бер депчи. Анан ошо менен эле аралашып кеттим, окуудагы, анан ошо коомдук жумушту. 1990 жылдары Кыргызстанда олуттуу өзгөрүүлөрдү камтыган бир мезгил болгон. Сиздин студенттик жылдарыңыз ошол маалга туш келиптир. Анан ошол учурда университеттеги жана чет тилдер факультетиндеги атмосфера сиздин дүйнө таанымыңызга жана келечектеги жолуңузду тандоого кандай таасирин тийгизди? Эми албетте мен кийин жанагы бир
жумушту таштап кеткеним себеби болду да. Анткени бул чет тил. Чет тилди үйрөнүп окуш керек. Анан аябай таасир кылды да ошо немис тилин дагы окуган үчүн. Анан ошондо биринчи жолу жана эксперимент катары Батыштын 4 жылдык жогорку окуу жайы болуш керек деп бизди 4 жылга даярдаган. Анан жанагындай окуудан биринчи курста баягы кандай бир биз мектепте окуган программаны азбукадан баштап окудук. Ошон үчүн биринчи курста мага кызык эмес болчу. Тил ал жагынанчы. Бирок жана экинчи жылдары, үчүнчү жылдары кыйын болду. Бирок эмнедегир жанагындай элдин баары көнүп алып, коомдук жумушка көп тартты да. Ошон үчүн көп окуй албай, кичине тилден дагы, окуудан дагы кандай бир кыйынчылыктар болду. Бирок ошо түнүгө чейин аны дагы окуп, тиги коомдук жумуш менен аралашып калдым да. Ошондо көп учурларда эле жаман жакшыбы таасир берди. Анткени мен эң биринчи ошондо педагогикага көңүл бурганда, ошондо педагогика боюнча жана жаңы инновациялык методдорду, Вальдор жана башка окуу методикаларды ошол жерден тааныдым. Ошо педагогика окуп атып, момундай китептерди окучубуз. Андан тышкары эң биринчиден мисалы ошо кадыр жана саясат талдоочу деп атпайсызбы? Ошону эң биринчилерден Кыргызстанда алып келип, бизде ошо саясат таануучу сабактар берилген. Башынча ошо Мамбет Акунов деген эжебиз бар болчу, ошондо да ошо биринчи болуп эң жакшы болчу. Азыр барбы жокпу билбейм, бирок ошондо ар бир факультеттерде анда башында 6 факультет болчу, ошондо берчү. Анан ошондо жакшы күндөрдө өттү. Анан баягы союздун калдыктарын жоготуш үчүн өзүбүздүн аң сезимибизди демократия жолдойбуз деп, кыргызбыз деп, анан Арабаев мына кыргыз тилчи болчу да. Ошон үчүн Ишеналы Арабаев деп наамын бергени дагы аябай жакшы. Ошого түрткү болгондо дагы ошо биз дагы ошо студенттер дагы жаштар менен ошо атын дагы алып келиш үчүн баягы мурда Маяковский болчу да. Кыз келиндерди кылбай, мындай гендердик баланс кылып, эркектер менен анан ошонун атын биринчи педагогикалык институт болгон. Арабаев ысымын берип, анда ошол киши жөнүндө мындай таанып, биздин булар душмандар эмес эле, чын эле биздин мындай кыргызды түптөгөн, мамлекеттик түптөгөн киши экен деп ошондо билгенбиз да. Ошо менен аябай жакшы эмелер өттү. Ошо мугалимдериме чоң рахмат. Кандай бир эмне болсо дагы кичине көтөрүп, мындай эмеге дагы калып калган дагы жылдары болот, билем да. Баягы 3 ала албай, 2 жыл отработка кылып, 1 жыл кийин күзүндө келип анан эптеп тапшырып, ошентип окуган күндөрү бар да. Анткени жана коомдук жумуштарды атпайбы өзүнө. Анткени мен ар күнү өкмөткө же жанагындай арыздарды эметип, кандай бир митингдерди уюштуруп, ошолордун баары өттү да. Демократиянын мектеби ошо жерде, ошо студенттер союзунун толугу өткөн да. Ошон үчүн аябай жакшы күндөр болду. Жанагы биздин алгачкы окуп жүргөн активисттер баары мындай лидер болуп чыкты ошол убакытка чейин. Эң биринчи ошо Арабаевда тилди мыкты билгендер, кийин ошо бизде болгон ошо жерде оппозицияга дагы кандай бир журналисттер, мыкты журналист. Анын аты деле чоң. Ошолор азыр кийин болсо ал эме жалпы массалык каражаттардан кетип, ушундай аябай чет өлкөдө дагы көбүнчөсү кетип иштеп атышат. Ошондой окумуштуулар дагы көп биздин арабыздачы. Ошо мен эле биягында эле отурган эме болом. Көбүнчөсү ошо негизи ар бир бурчуна барсаң, ошо Арабаевди бүткөн деген мугалимдер болсо өзгөчө башталыш класста аябай ушул убакка чейин бааланат да. Ошо марканы кандай бир кармап, ошону алдыга жылдырганга ошо кадыр деле ошондой болуш керек. Ошо сыймыктанса болот да, өзүңөрдүн ушу университетиңер. Ошол студенттик союздун мүчөлөрү мамлекетке кандайдыр бир жардамы тийген экен? Албетте, жана демократия багын жылдырган үчүн, сөз эркини, адам укугу депчи. Ошондо көп кандай бир мындай инициативалар бар болчу да.
Азыр алып келсең ошо көбүнчөсү ар бир тармакта иштеп кетип тил билгендер андан дагы жакшы өкмөттө дагы иштеп атышат көбүнчөсү өкмөттө депутат болгондор дагы кем эмес дегендейчи ар бир тармакта мамлекеттик органда же эл аралык уюмдарда ар бир тармакта ошо Арабаевди бүтүргөн. Баягы ойлобосоң Арабаевди бүтсө эле баягы педагогикалык жакта ооба негизги ошо педагогдор, бирок андан тышкары андан баягы кеңири университет институт болгондон кийин баягы педагогикалык деле эмес кеңири болгону менен ошо ар бир тармакта иштеп өкмөткө Кыргызстандын келечегине экономикасына социалдык жактан кандай бир жардам салымдары аябай чоң, ролу аябай чоң жана кадрларды даярдап берген боюнча ошо кадрлардын артынан көп өзгөрүүлөр болду Кыргызстандачы. Ошон үчүн мен ойлойм аябай жакшы мугалимдер болгон. Кийин болсо биз деле ошо өзүбүздүн долбоорлор боюнча Арабаевка көп ошо шайлоо боюнча, демократия боюнча биздин мисалы уюмдар иштеп атты. Ошондой долбоорлорду алып келгенбиз. Ошондо жаштар катышып калган. Эң эле мындай программабыз болсо ошондо чечен өнөр боюнча, чечен сөз боюнча чечендик өнөргө үйрөткөн ошо айтыш деген программа алып келген. Дебейт деп коет англисче. Айтыш аттуу айтыш, чечен айтыш деп койсок болот, чечен айтыш деген программа. Ошо менен көп дагы кандай бир лидерлер пайда болду. Ошолор агайыңар, эжеңер ушу жакта деле иштеп атат. Бирок кадыр деле ошол программа бар болсо, бул абдан жакшы. Анткени менен бул эми баллон системасын өткөндө студенттер бир жагынан ошо милдеттүү сабактар болуш керек, анан милдетсиз факультатив дегенчи. Ошолор тандоо болсо, ошондой программаларга катышты. Жанагындай жашоодо компетенцияларыңар өсөт. Компетенцияда бул баягы билим ооба керек. Билим деңгээли. Бирок ошо жашоого, жашап кеткенге компетенция керек да. Анан мугалим болгондо дагы жаш мектепке барганда ошо балдарды дагы ошо компетенцияга үйрөтүш керекпиз да. Ошон үчүн ошондой мен ойлойм Арабаев тынбай университет мындай башка университеттерден алдында болуш керек. Мен мисалы биз айтып атпайбы 90-жылдары биз алдыда болчубуз. Андан кийин билбейм кандай. Ошон үчүн кандай бир инновация жактан алдыда болуш керек. Бу жерде мугалимдер ошо биз баягы эл аралык уюмдарда иштеп атып ошо Сорос фондусу деген болгон. Ошондо иштеп атканда мугалимдердин дагы кесибин жогортуу боюнча ошондо жакшы методикалар сабактар берген. Ошонун арасында силердин да мугалимдер бар. Миргүл Эсенгулова педагогикалык доктор бар, мугалим. Ошо сынчыл ойлом боюнча, сынчыл ойломду алдыга жылыш боюнча инновациялык методикалардын эжеңер мына ушу силердин Арабаевдер деп ошентип айтып атпайсызбы алдыңкы. Эми буга дагы токтобой, мындан дагы алдыга жылганга каалайм. Кандай бир жардам болсо ошол жагынан биз дайыма эле жардам берип келебиз. Анткени мен альма матер деп коебуз да. Өзүмдүн баягы жакын университетим болгону менен албетте эгерде чакырып кандай бир эме кылсаңар, ошо көп жактан ошо өзгөрүш жактан жардам берем да, өзүм консультациям, өзүм келген адистигим боюнча жардам бере алам. Ошон үчүн жана дагы бир чакырып кеткенде мындай жерде карабай Арабаев деген аябай мыкты окуу жайы, мугалимдер да мыкты азыр деле ошондой. Эми ошо илгери 20-жылда 20-жылдын башын 20-жылда Арабаев эң алдынча акылман инновацияларды алып келген. Ошону нугун кармап, азыр дагы Арабаев университети кандай инновациялык өзгөрүшкө, өнүгүүгө кадамдарды салып, тынбай, арыбай алдыга жылышына чын жүрөгүм менен тилектешмин. Ыраазычылык билдиребиз. Сиз алгач немис тили мугалими боюнча диплом алгансыз. Андан кийин кандайча финансылык менеджментке өттүңүз? Албетте азыркы заманда бир билим менен
арабаңды сүйрей албайсың. Анан баягы окуп жүргөндө ошо мындай мен окуп атканда эле эл аралык уюмга конкурс менен өтүп кеттим. Окууну бүтүрөбөйчү. Өтүп кетип, аякта иштеп, анан бу окуп бүткөндө ошол жака эл аралык уюмда иштеп калдым. 3 жыл иштеп, анан кийин баягы жетекчи болгондо ошо өзүнүн мамлекеттик эмес уюм жетекчигенде кандай бир билимдер керек экен. Анан ошо экономика жактан улуттук университетке экономиканы бүткөнбүз. Анан кийин болсо ал дагы жетишпейт. Ооба, ортосунда ошо жетекчи керек, лидердик кандай бир сапат боюнча, менеджмент сапат боюнча кошумча ошо чет өлкөгө, Америкага чейин барып, Европага чейин барып, кандай бир жана окууларды жана казыр бизнес консалтинг деп атпайбыз, консультация боюнча ошо уюмдарды боюнча кандай бир тажрыйба алып, ошол жака барып окуп келгенбиз. Анан бирок кийинки болсо ошо саясат дагы керек экен. Анткени мен мындай да менеджментте бул менеджер болуш бир деңгэл, эң жогорку тик чокусунда турган бул саясат талдоочу, саясат окумуштуусу да, саясат илими. Саясат илими бул чокусунда турат да, ошо жана башкаруу боюнчачы. Аны да уктум, ошон үчүн мен толук кандуу жанагы башкармалар, башкаруу жагынан, ошо менеджмент жактан, же болбосо азыр заман өзгөрүп, азыр лидерлер деп дагы атап калды, чет өлкөдө лидерлерди даярдоо боюнча ошо саясат жактан дагы билим керек болду. Саясат илиминен, ошон саясат илиминен аспирантурасында 2012-жылы Арабаевда бүтүп, ошондо болуп калды. Эми дагы ойлоп атам, дагы бир жогорку билимге переквалификация кылыппы. Анткени эми токтобош керек. Могу жаштарга дагы айтып кетет элем, мугалимдерге деле айтып кетиш керек. Токтобогула, бир баягы бир кесип же бир билим жогорку болобу, ал казыркы заманда биздин өзгөчө региондо, биздин мамлекетибизде сизге баягы кепилдик бере албайт. Ошон үчүн үй бүлөңүздөрдү багабыз дегенде башка окууга дагы окуп, бир эмени баягы чыдап, кандай бир убакытты бөлүштүрүп, башка окууда дагы бүтүп алып, эместеңер мындай айтканда, сиздин бир эле мылтыгыңыз эмес, 2 мылтыгыңыз болот, керек болсо 3 мылтык. 3 мылтык менен 3 коёнду атып салса болот да, деген мааниденчи. Бирок кийинки тажрыйбалар кошулуп кете берет да. Ошон үчүн кесип тандоо баягы эч качан пенсияга чыкканда дагы токтотуш керек да, окуш керек. Жаңы бир кандай бир жаңы багыттагы кесиптерге ээ болуп, мындай кесип менен жашаган жакшы да. Артта калбай, эл менен мындай эл болуп, анткени көбүнчөсү бизде баягы эски муундар пенсияга чыгып алды, бүттү деп эле эчтеке менен эс алабыз деп, андай эс албаш керек, арбаш керек. Аягына чейин пенсияга чыкса дагы кандай бир жаңы кесиптер менен ээ болуп окуш керек да. Билимдүүгө дүйнө жарык. Сиз университеттен ачылдым деп айта аласызбы? Ооба, анткени мен университетте жанагы лидердик сапат, ошо башчы болуп, көп нерсе кошумча окуп баштадым. Ошо жетектегенге, анткени биз деле окуткан эмес да эч ким. Мисалы, кандай жетекчи болуш керексиң, жаштар менен коомчулукту кандай жетектешисиң дегенде өзүң мындай ошо андай сабактар жок болчу. Өз алдынча жана Дейли Карнеги деген өз убагында ошондой китептерди дагы окумушчулардын китептерин окуп, ошо коом кандай болот, саясат кандай болот, лидер кандай болот, көп ошо лидер болгон Уинстон Черчилль жана башка эмелерди окуучу, жана саясат талдоочу Макиавелли ошондо жаңы ачылганда, баягы Союз жабык болуп, Макиавеллинин башкаруу боюнча ортончу кылымдарда анын ошондой акылмандардын китептерин кошумча окучубуз да. Анткени мен өзүң таптагансың да. Ошо жагынан жана айтып атпайм, soft skills же болбосо андай университетте жанагы эле өзүнүң милдеттүү түрдө сабактар кирчи, ошону билчүсүң предмет катары. Анан дагы кошумча башкача сабактар бар болчу, сага кереги жок. Бирок ошолорго дагы аябай тартчу да. Кошумча сабактар, кошумча жанагындай
дебат клубтар болобу, оратордук чечен өнөр, же болбосо жана студенттердин экономика жактан бизнес кылуу боюнча инкубатор деп коет, бизнес инкубатор. Биз ошо инкубатор 93-жылы баштаганбыз. Эң алгачкы болчу ушу биздин университетте. Ошондой дагы конкурстар бар болчу. Көп эле анан ошондойлор көп болуш керек да. Ошон үчүн жанагы көбүнчө ошо студенттерге, жаштарга, мугалимдерге менин кесиптештерим менен айтыш керек. Ошо жана ачылыш үчүн жана предметтерди көбөйтө бербей, өз керектүү 10 чакты эле болуш керек өзүнүн кесиби боюнча. Калгандарын ооба болуш керек, бирок ал өз тандалма болуш керек. Бирок баары бир мен ойлойм баарыңарга ошо кандай бир университеттин сабагынан эле эмес, окуганга эле ыраазы болбой, кошумча дагы окуш керек. Жанталашып. Сиз 4 тилде эркин сүйлөйсүз, кыргыз, англис, немис, орус тилдеринде эркин сүйлөйсүз. Анан бул тилдерди билүү сизге кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты? Эми тил мына кандай мүмкүнчүлүк? Ошо эл аралык уюмда иштеген. Жана англис тилди кичинекей болсо дагы ошо жардам бергени англис тили. Эми биз болсо баягы англис тил мындай эле окуучубуз, ошо университетте окугандайчы. Ошо англис тил жардам берди. Анан дүйнөдө көп жана материалдарды орус тилинен көрө англис тилинен алып, которуп, же англис тил түшүнсөң, ошондон алам да. Мисалы мага азыр маалымат өзүм бизнесме, өзүм жумушума көбүнчөсү англис тил. Анткени англис тил кеңири дүйнө жүзүндө көп. Орус тил англистен өздөрүнө которуп алат экен, анан бизге берет экен мындай посредник, цепочка болупчу мага. Сен азыр англисче билсең, англисче билип эле кыргызчага өндүрүп аласың. Посредник жок, убакыт кетпейт. Ошон үчүн мен кыргыз тил билгендер баягы кайгырбасын, орус тил билбейм деп. Англис тили биле, англис тил интернетте көп булактар. Алдыңкы дүйнөдөгү жана Нобель премиясын болгон университеттер бул англис тил. Ошо эле Оксфорд болобу, Гарвард болобу, ошол жерде кандай бир өздөрүнүн жанагындай макамалары же болбосо өздөрүнүн кеңештери дүйнө жүзүндө ошо англис тилде. Булактар көп да. Ошон үчүн англис тил биле мен жашоомдо ошо англис тил аябай жардам берет. Анан кээ бирде немис тилден дагы карап коем. Немис Германияда мындай консервативный, бирок консервативный болсо дагы кандай бир баягы бизге совет доорундай окшош да. Методикалар эмнелери ошондон аласың. Мисалы Вальдор системасы бул Германиядан аласың. Ошол жерде өзүнүн университети бар. Өздөрүнүн ошо немис тилинен, анан немис тилинен алып окуйсуң. Мисалы Монтессорис методикасы болсо, ал болсо албетте англис тилде. Германиядагы ар бир мамлекетте өзүнүн тилин. Мындай айтканда, англис тил билсең, ачка калбайсың. Жашооң жакшы болот да. Ошон үчүн мен жаштарга азыр деле мендей муун болгон кесиптештериме деле англис тил күнүгө окугула. Азыр көп баягы курска барбай эле телефон менен ар бир күнү 1 саат болбосо дагы жарым саат 15 мүнөт убактыңды кетирсең, бир сөз жаттап калсаң, андан дагы сонун. Сиз көп жылдар бою перемена инновациялык билим берүү борборун жетектедиңиз. Сиздин оюңузча жергиликтүү билим берүү чөйрөсүнө киргизе алган эң негизги өзгөрүү эмне болду? Азыр деле бул уюм бар. Азыр деле мен жетекчисимин. Ошо азыр кичине консалтинг жакка кеткенбиз. Мугалимдерге эң негизи биз ошо өз убагында 90-жылдарда инновациялык билим берүү системасына киргизгенбиз. Бул ошо сынчыл ойлом боюнча мугалимдердин инновациялык методикасы кирип кетти, ашылып, анан 96-жылдардан баштап кийин биз ошо Кыргызстанда гумандык педагогиканы киргизгенбиз да. Принциптерин, баалуулуктарын өзгөрткөнбүз да. Азыр баягы зомбулуктар көп болуп атпайбы? Бул ошо биздин педагогика системабыз гумандык эмес. Мугалимдер тынч отургула, оозуңарды жапкыла, сен эмне көп билесиңби деп баягы эметет го. Бул педагогика эмес кадыркы. Ошо гумандык педагогика жылдырыш үчүн ошо методикаларынан баштаган жана бала бакча,
жана башталгыч класста ошондо степ бай степ деп коет. Башталгыч класстардын методикасын эметкенде ошондой программа, мен ошонун адиси болуп, ошондо тренер болгом. Литвага барып окуп келгем. Ошо методиканы жайылтырбыз. Ошо гумандык педагогиканын алкасында. Экинчиси жана сынчыл ойлом, мугалимдердин методикасы. Үчүнчүсү болсо ошо жанагы чечен өнөр. Дебейт программ деп дүйнө жүзүндө бар. Ошо оюн жакшы катар, шарт катар ошо 3 нерсе. Төртүнчүсү болсо бул жаран таануу. Ушуга чейин ар бир мектепте ар кандай стандарт менен берет. Адам жана коом деп айтылат. Кээ бир жерде жаран таануу. Азыр ушуга чейин ушул методикалар бар. Ушул жаран таануу боюнча жакшы ошо мугалимдерге, мектептеги мугалимдерге, ошо көбүнчө тарых мугалимдерге ошо сабак бергенге, анткени өлкө деген эмне, эгемендик деген эмне, Кыргыз Республикасы качан даярдаган, анан коомдо болгон саясий институттар, коомдук институттар билиш үчүн ошо мектепте программа, ошого чейин бар. Жаран таануу программасы ошону киргизген, өз убагында киргизгенбиз. Андан тышкары адам укугу да пайда болбоду. Өзүнчө балдар укугу, адам укугу, анан элди кандай бир саясатташтырып жаман көрүп калды, бирок негизи ошо адам укугу дагы жаран таануу программасында, мектеп программасында бир бөлүгү болуп кирет да. Ошон үчүн мен ойлойм, аябай сыймыктанам. Ошо уюм менен, ошо уюмду жаманбы жакшыбы бир кичинекей болсо дагы салымыбыз, жетекчи катары кичине салымыбыз бар. 2025-жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өзүнүн 80 жылдык мааракесин белгиледи. Окуу жайга каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Эми окуу жайга айтып атканда сиздерге биринчиден ошо окуп аткан студенттериңердин баарыңарга жакшы окуу, жашооңордо өзүңүн ордуңарды тапкыла. Бирок ушу жашоодо өзүңөрдү мындай талап менен өзүңөрдүн ордуңарды таппасаңар, эч ким силерге азыркы заманда орунду бошотуп бербейт. Ошон үчүн силер өзүңөр талап кылгыла, өзүңөрдүн жөндөмдүүлүгүңөрдү, өнөрүңөрдү кандай бир көрсөтүп, активдүү болуп, коомдук жумушка аралашкыла. Мына бизде бир көйгөй ошо коомдук жумушка аралашпаганыбыз. Ошо коомдук жумушка аралашып, башка бирөө жакшылык кылып, билгениңди башка бирөөгө үйрөтүп, керек болсо бекер кылып, ошондой инсандардан болсоң, албетте бул жөн эле кетпейт. Элдин ыраазычылыгы, батасы кандай бир сиздердин келечектеги карьераңарга жол салат. Анан жанагы айтып кеткендей эле ошо Арабаевка мен окуганыма аябай сыймыктанам. Бул мен эң алгачкы биринчи жогорку окуу билимим. Ошондой эле силер ушу Арабаевда университет 80 жылга артты, мындан дагы 100 жылга жетсин. Ошондой силер сыймыктанган университет башты көтөрүп жүргөн университеттерден болсоң, анткени мен университет ушуга чейин өз кандай бир жанагы сапатын сактап калган даярдоочу. Ошону мен калтпатпайм. Ар бир биздин өлкөбүздөгү мектептерге барсаңар, ошо сыймык менен айтат, Арабаевди бүтүрүп келди деген. Ошо наамын жогору кармагыла. Бул кесиптеш мугалимдерге дагы каалайм. Анан жана студенттерге мындай активдүү болгула, жакшы окугула. Албетте коомчулук менен да аралашып, баарын жетишсеңер болот. Ишеналы Арабаев атабыз ошо түзгөн мамлекетибизди өнүгүү боюнча ар кайсы тарабынан экономика, социалдык, саясий жагынан алдыга жылжытып кеткен инсандарды болосуңар. Мен ишенем, албетте. Анткени биз барбыз, биз дагы кандай бир өзүбүздүн альма матерга салым кылып, силер менен бирге болгонго дайыма даярбыз. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан дайындалган подкаст берүүсүн көрдүңүздөр. Менин атым Мадлет Эркинбек уулу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.